Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Баткен облусу Кадамжай району Хальмион айылында 9 май майрамына карата көкбөрү турнири кызуу өтүп жатат. Бүгүн 8 май күнү 3-орун үчүн оюндар болуп өттү. Алдыда 1-лигада жана жогорку лигада кайсы командалар байгелүү 3-орунду ээледи, айтып беребиз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. 1-лигада коло медаль үчүн болгон оюнда Өзгөн менен Бакай Ата Дөөлөт командалары кезгелди. Өзгөн тайпалык баскычта Кыраан жана Токтогул командаларын утуп алса, чейрек финалда Кара Буранын Игилик командасын 3-1 эсебинде жеңип алган. Бирок жарым финалда алайга атаандаштык жарата албай ири эсепте жеңишти тарттырып жиберген. Тайпалык баскычта Көкбөрү мектеби жана Четинди жааттарын артта калтырып, чейрек финалда Ысык Атаны уткан. Жарым финалда кайрадан Көкбөрү мектеби менен кезгелип, бирок бул жолу Булиттер сериясынан кийин жеңилип калган. 3-орун үчүн болгон оюн тең атаандаштыкта өтүп, 1-тайм 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. 2-таймда Өзгөн Адилет Баатыр уулунун көмөгү астында алгачкы салымды салды. Ал эми 3-таймдын акыркы мүнөттөрүндө Өзгөн 2 салымды салып, беттешке чекит койду. Oyun kандай болду? Кандай эмоциялар болуп атат? Oyun жакшы болду, жакшы даярданганбыз дагы. Кече оюнда утуп калдык, бүгүн 3-4 ойнадык. Бирибиз экен. Oyun жакшы болду. Алар да мыкты команда, канча жолку оюндар. Атаандаштарыңыздын даярдыгы канчалык деңгээлде экен? Биз 2 күн калганда эле келдик. Айылдан эле топтолуп келдик. Бир айылдын балдарыбыз, жана жаш балдар. Эң алды 91. Жакшы болду oyun. Чоң рахмат, ийгилик, мындан ары дагы. Ал эми жогорку лигада 3-орун үчүн Достук менен Ала Тоо кезгелди. Муну менен аталган 2 жаат 3-турнир катары менен 3-орун үчүн беттешүүдө. Былтыр президенттин кубогунда Ала Тоо 4-2 эсебинде утуп алса, Нооруз мелдешинде оюн 1-1 эсебинде аяктап, Булиттер сериясында Манас Ниязов жаракат алып, оюн аягына чыкпай калган. Анда Ала Тоо оюнду улантпай жеңишти атаандаштарына берип койгон. Бул жолкусунда оюн абдан кызыктуу болду. Биринчи бөлүктө күйөрмандар жалгыз салымды көрдү. Астаркул Табышев токмок менен сызып барып эсепти ачты. Муну менен Астаркул жалпы турнирдеги 4-чү салымын салды. 2-таймда Достук дагы 2 салым салды. Салымдардын авторлору Эрсултан Айдархан уулу менен Улан Насакеев. Ал эми Ала Тоо 3-чү бөлүктө бир гана салым менен жооп берди. Манас Ниязов өзгөчөлөндү. Ал эми 5 жана 6-орундар үчүн Мурас жана Бакубат Талас командалары кезгелди. Бакубат Талас бул беттеште ишенимдүү жеңишке жетип, өз ордун жогорку лигада сактап калды.